Экинчи бап жинди Кудай. Юкон фортунда ак адамдар аз болчу. Алардын баары бул жерге көптөн бери жашап, өздөрүн ачыган камыр дешчү жана муну менен абдан сыймыктанышчу. Башка жактан келгендерди көзгө илишчү эмес. Кемеден түшкөндөр жаңылар деп эсептелип, аларды чечако деп коюшчу. Жана бул алардын өздөрүнө жакчу эмес. Алар камырга кургак ачыткы салышчу. Жана ушунусу менен кургак ачыткысы жогунан ачыткы камыр кошуп, камыр жоорган эскилерден айырмаланышчу. Бирок мунун баары майда чүйдө нерселер болчу. Форттун тургундары келгендерди көп чактырышпай, аларга бир нерсе болсо табасы канып калышар эле. Ак аазу менен иттердин үйүрүнүн чоочун иттерди талап кеткени аларга өзгөчө жакчу. Кеме келаткандай эле форттун эски тургундары тамашадан кургалбай эле деп жээкке ашыгышчу. Алар муну индеецтердин иттеринен бешбетер күтүп, ак аазунун мында ойногон ролуна баа беришчү. Бул тамаша алардын ичинен бир кишиге өзгөчө жакчу. Жакындап келаткан кеменин үнүн угаары менен жээкке чуркачу. Уруш бүтүп, иттер ар кайсы тарап кеткенде кумарганбай нааразы болуп, пристандан аран кетчү. Төштүктөн келген найзик ит жерге таландыда калып каңшылап өлүп бараткан учурларда ал киши сүйөнгөнүнөн секирип турар эле. Ак аазуну дайыма ичи күйүп карачу. Аны форттогулар сулуу деп коюшчу. Анын чыныгы атын эч ким билбегендиктен элдин баары аны Сулуу Смит дешчү. Бирок ал сулуу эмес эле. Балким ушундан улам аны шылдың кылып ушундай атап коюшса керек. Анын түрү өтө эле суук болчу. Аны жаратып жатканда табият өтө эле сараңдык кылып койгон экен. Өзү арык, бою кодо, башы сөлпө болчу. Жанагы сулуу деп атка көнүп электе тең туштары аны мык деп коюшчу. Кежегеси жап-жалпак, маңдайы жапыз, бирок өтө эле жайык болчу. Бирок көзгө келгенде табият эмнегедир беришендик кылып, чак чайган эки көз берип коюптур. Бирок алардын арасы да өтө ачык болуп, ал жерде дагы эки көз жайгаша тургандай жер бар эле. Башка жерине караганда бети табактай болуп тургандыктан табият бул бош орунду эптеп толтуруу үчүн ор койгон ээк бериптир. Ал өтө эле чоң болгондуктан көкүрөгөнө тиейин деп турчу. Балким мындай деле эместир. Анткени анын мойну мындай жүк үчүн өтө эле ичке болчу. Ушул ээлигинен улам ал өтө катаал немедей туюлчу. Бирок буга да ишенгим келчү эмес. Балким бул ээлигинин өтө чоңдугунандыр. Кандай болгондо да Сулуу Смиттин табиятында эч кандай чечкиндүүлүк, катаалдык жок эле. Элдин баары аны коркок, байкуш бирөө катары билчү. Мунун баары аз келгенсип, саргарып кеткен узун тиштери бар эле. Жана эки аазуусу жука эриндеринен көрүнүп турчу. Көзгө келгенде табияттын боёгу түгөнүп калса керек. Калган катканы менен боюп салган экен. Бүдөмүк сары сыяктуу бир нерсе болуп калыптыр. Шамал уйпалаган самандай болуп, башы менен жаагынан ар кайсы жеринде өксүйүп турган суюк чачтары да ушул сыяктуу бирдеме болуп жаралып калса керек. Кыскасын айтканда, Сулуу Смит ушундай бир түрү суук неме болчу. Бирок мында аны күнөөлөгөнгө да болбойт. Анткени Кудай ушинтип кылып койсо, кубарыңдын акысы барбы? Ал форттогуларга тамак жасап, идиш аяк жууп, кара жумуштун баарын кылчу. Форттогулар да аны көп жээребей, ал турсун турмуштан жолу болбой калган бир байкуш катары аяп коюшчу. Бир жагынан андан коркушчу. Мындай неме артыңдан келип атып коюшу. Же кофеңе уу салып коюшу мүмкүн. Анан калса ашкана кармаган бирөө керек эле. Ал эми Сулуу Смит бардык кемчиликтерине карабастан бул ишти жакшы билчү. Ак аазунун чеберчилигине суктанып, меники болсо деп жүргөн киши ушундай неме болчу. Ал ак аазу менен ойногонго аракет кылды. Бирок ак аазу ага көңүл бурбай койду. Бирок тигил болбой эле көжөлө берген соң өксүп ыркырады да качып кетти. Бул киши ага эмнегедир жакчу эмес. Андан кандайдыр бир жамандыкты сезип, сунган колу менен шыбыраган үнүнөн коркчу. Карапайым жаныбарлар
жакшылык менен жамандыкты жөнөкөй эле аңдашат. Ооруну басып, эркиндик менен жыргалды алып келе турган нерселердин баары жакшылык болот. Ошондуктан жакшылык жагымдуу болот. Ал эми жамандык, кыйынчылык, коркунуч, азап тозок алып келет да, ушундан улам жагымсыз болот. Чириген саздан көтөрүлгөн тумандай болуп, сулуу Смиттин түрү суук, денеси менен жан дүйнөсүнөн жаман жыт келип турчу. Ак аазу сокур сезими менен бул адамдын жаман экенин, жамандык кыла турганын туйчу. Сулуу Смит боз кемчеттикине биринчи жолу келгенде ак аазу үйдө болчу. Ал тигинин келатканын алыстан эле туюп, үрпөйө түштү. Жаткан жери ыңгайлуу болсо да, тиги киши жакындагандай эле акырын ордунан туруп, чыныгы карышкыр сыяктуу шырп алдырбай кетип калды. Алар боз кемчет экөө эмне жөнүндө сүйлөшкөнүн ак аазу түшүнгөн жок. Ал тигилердин сүйлөшкөнүн гана көрдү. Сулуу Смит сүйлөшүп жатып, ак аазу жакты көрсөттү. Тигинин колу өзүнөн 50 фут алыста эмес, аркасында сылайын деп тургандай ырылдап жиберди. Сулуу Смит каткырып күлүп жиберди. Ак аазу болсо артта сүйлөшүп турган тигилерди кылчая карап, токойду көздөй салды. Боз кемчет итин сатпай койду. Ал азыр байып, колунда баары бар болчу. Анын үстүндө мындай чанага чеге турган, жол баштай турган мыкты итти Маккензиден да, Юкондон да таба албайсың. Урушканды да жакшы билет. Ал иттерди киши черкейди өлтүргөндөй эле өлтүрүп коет. Муну укканда Сулуу Смиттин көзү жалтырай түшүп, жаланып жиберди. Жок, ак аазу эч кандай акчага сатылбайт. Бирок Сулуу Смит индеецтерди жакшы билчү. Ал боз кемчеттикине тез-тез келип, келген сайын бирден бөтөлкө ала келчү болду. Вискинин бир күчтүү кайсиети бар эле. Ал кишини суусатат. Боз кемчетте эми көп суусай турган болду. Алкымы барган сайын ушул ачуу суюктукту көбүрөөк талап кылып, мурункудай өзүнө ээлик кыла албай, ал үчүн баарына даяр болуп калчу болду. Терилерден, мээлейлер менен макайсиндерден түшкөн акча азая баштады. Акча салган капчыгы жукарган сайын боз кемчеттин тынчы кете баштады. Акырында акча да, товар да, тынчтык да баары жок болду. Бир гана баягы барган сайын күчөгөн чаңкуу калды. Так ушул маалда Сулуу Смит кайрадан ак аазуну саттый баштады. Бирок бул жолу анын баасы $доллар менен эмес, вискинин бөтөлкөсү менен өлчөнүп калды. Боз кемчеттин кулагына да бул сөз жагып турду. Кармай алсаң, ит сеники. Анын акыркы сөзү ушул болду. Бөтөлкөлөр боз кемчетте калды. Сулуу Смит 2 күндөн кийин келип, итти кармап бер, деди. Ак аазу бир күнү кечинде үйгө келип, жаны жаялып, вигвамдын жанына жата кетти. Кудай жалгап, жанагы ак адам жок экен. Ал кийинки күндөрү ак аазуга такай тийише бергендиктен үйдөн кетип калган болчу. Бул адамдын колунда кандай коркунуч турганын билбегени менен кандайдыр бир жамандыкты сезип, андан оолак болуп турайын деген. Ак аазу жатары менен боз кемчет темтеңдеп келди да, мойнунан кайышкур менен байлады. Анан кайышкурду бир колу менен кармап, жанына отура кетти. Экинчи колунда бөтөлкө бар экен. Андан ичкен сайын кулкулдаганы угулуп турду. 1 сааттай убакыт өткөн соң бир маалда бирөөнүн келатканы угулду. Ак аазу муну биринчи туюп, ким келатканын билген соң түгө тик тура түштү. Боз кемчет болсо үргүлөп отурган. Ак аазу ээсинин колундагы кайышкурду акырын тартып көрдү эле, тигинин бош турган манжалары чыңала түшүп, боз кемчет ойгонуп кетти. Сулуу Смит вигвамга келди да, ак аазунун жанына келгенде токтоду. Тиги болсо бул коркунучтуу немеге акырын ыркырап, колунан көзүн айырбай карап турду. Анын бир колу ага созулду да, анын башын көздөп төмөндөй баштады. Ак аазу катуураак ыркырады. Кол төмөндөй берди. Ал болсо жаалы келип, ыркыроодон деми кысылып, ого бетер жерге жабыша берди. Бир маалда
Анын тиши жылаандыкына окшоп шарк ете түшүп, шак эткен үнү болду. Тигил колун тартып алганга үлгүрдү. Сулуу Смит коркуп кетти. Боз кемчет баштан ары бир койду эле, ак аазу кайра жер менен жер болуп жатып калды. Ак аазу ар бир кыймылды байкап турду. Сулуу Смиттин ары басып барып, килейген таяк алып келгенин көрдү. Боз кемчет ага кайышкурду карматты. Сулуу Смит алга басты. Кайышкур кериле түштү. Ак аазу козголбой жата берди. Боз кемчет аны сабап жатып тургузду. Ак аазу ага баш ийип, ордунан турары менен өзүн алып кетмекчи болгон немени көздөй секирди. Тиги неме ушуну күтүп турган болсо керек. Секирип баратканда эле жанагы таягы менен жыга чапты. Боз кемчет күлүп, аны колдонгондой башын ийкеди. Сулуу Смит кайышкурду дагы тартканда, жанагы соккудан улам ээси ой түшкөн ак аазу араң турду. Ал кайра секирген жок, бирок сокку жегенден кийин эле ак кудай тиги таякты бекер кармап турбаганын түшүндү. Ак аазу акылдуу болгондуктан кармашуунун пайдасыз экенин билди. Куйругун кыпчып, бирок дагы эле акырын ыркырап, Сулуу Смиттин артынан жөнөдү. Тигил болсо андан көзүн айырбай, таягын даяр кармап баратты. Фортко келген соң Сулуу Смит аны бекем байлап таштады да жатып уктап калды. Ак аазу 1 сааттай күтүп турду да, кайышкурду кырчып 10 секундка жетпей эле ээн эркин болуп калды. Ал чайнап убакытты текке кетирген жок. Кайышкур бычак менен кескендей кыяшылынган эле. Эки жагын каранып, төгөт тик туруп ыркырады да, боз кемчеттин вигвамына карай салды. Бул чоочун коркунучтуу кудайга баш ийүүгө милдеттүү эмес болчу. Ал өзүн боз кемчетке бирөтөлүү берген эле. Андан башка киши ага ээлик кыла алмак эмес. Бир аз гана айырмасы болбосо, баягынын баары кайра кайталанды. Боз кемчет аны кайра байлап койду да, таң атаары менен Сулуу Смиттин колуна салып берди. Ак аазу айырманы ушунда түшүндү. Сулуу Смит катырып сабады. Бул жолу катуу байланган ак аазунун ары бери туйлап, арылдагандан башка айласы калган жок. Сулуу Смит таяк менен да, камчы менен да сабап жатты. Мындайды ак аазу дегеле көргөн эмес. Ал турсун баягы боз кемчеттин сабаганы да буга салыштырганда баланын оюну болуп калды. Сулуу Смиттин жаны жыргап турду. Өз курмандыгын тегеле карап, таяктын же камчынын соккусунан улам ак аазу каңшылап, аркыраган сайын көзү жалтырай түшүп жатты. Бардык коркок кишилердей эле Сулуу Смит да каардуу болчу. Башкалардын таягы менен сөөгүнөн башка көтөрүлбөгөн неме өчүн алсыздардан алчу. Бардык жандуулардай эле Сулуу Смит да бийлик кылгысы келчү. Бирок өзү теңдөөлөргө анте албагандыктан күчүн байкуш жаныбарлардан чыгарчу. Бирок бул үчүн аны да күнөөлөп болбойт. Кудай ушинтип ага түрү суук дене менен кем акылды берип коюптур. Эмне кылсын? Анан жашоого да мынтип өлгөндүн үстүнө көңгөн кылып койбодубу? Ак аазу эмне үчүн сабап жатышканын билди. Боз кемчет мойнунан кайышкур менен байлап, анын учун Сулуу Смиттин колуна карматкандай эле Кудай ушул киши менен жөнөдөп жатканын түшүнгөн. Сулуу Смит Фортко алып келип байлап койгондо, ушул жерде каласың деп буйруп жатканын да билген. Демек, ал эки кудайдын тең буйругун аткарбай, жазага кириптер болду. Жаңы ээсинен качкан иттерди азыркы өзүндөй кылып сабап жаткандарын мурунда көрүп жүргөн. Ак аазу акылдуу болгону менен анын канында мындай күчтүү нерселер бар эле. Алардын бири берилгендик болчу. Ак аазу боз кемчетти сүйчү эмес, бирок анын эркине, каардуулугуна карабастан ага берилген бойдон калды. Өзү да буга эч нерсе кыла алган жок. Табиятынан ушундай болчу. Берилгендик ак аазунун тукумуна табиятынан берген белеги болчу. Так ушул нерседен улам кишиге үйүр алган карышкыр менен жапайы ит анын жан шереги болуп калды. Сабагандан кийин Сулуу Смит ак аазунун Фортко кайра сүйрөп барды. Бул жолу ал индеецтердин ыкмасына салып, таяк менен байлап салды. Бирок өз кудайынан баш тартуу оңой эмес. Муну ак аазу да башынан өткөрдү.
Боз кимчет анын кудайы болчу. Ошондуктан теге каршы болсо деле болбой жабыша берди. Боз кимчет чыккынчылык кылып, аны сатып ийсе деле болбой койду. Бекеринен ага жан дили менен берилген эмес эле. Анын ээсинен ажыратуу оңой эмес болчу. Ошентип, түнү форт уктап жатканда ак азуу байлап койгон таякты кемирип кирди. Таяк таштай катуу болуп, мойнуна жакын байлангандыктан чымырканып жатып тишин араң дегендей жеткирди. Өжөрлүгүнө салып бир нече саат кемирген соң акыры бошонду. Бул башка эттин колунан келмек эмес. Бирок ак азуу муну жасады да. Мойнунда калган таяктын учун салаңдатып, таң эртең менен форттон качып чыкты. Ак азуу акылдуу болчу. Бирок ал акылдуу эле болсо, эки жолу чыккынчылык кылган боз кимчетке кайра келмек эмес. Бирок ал ишенимдүү да болгондуктан кайра үйүнө келди. Жана ээси үчүнчү жолу чыккынчылык кылды. Кайра эле баягыдай кайышкур менен мойнунан байлап, Сулуу Смиттин колуна салып берди. Бул жолу мурункудан да катуу таяк жеди. Боз кимчет ак адамдын камчы менен сабап жатканын кайдыгер карап турду. Ал итти арачалаганга аракет кылган жок. Бул эми анын ити эмес эле. Аягында ак азуунун араң эле жаны калды. Түштүктүн назик ити мындай катуу сабаганда өлүп калмак. Бирок ак азуу буга туруштук берди. Ал жашоонун катал мектебинен өткөн эле. Жашоого өтө жөндөмдүү келип, ага болбой тырмышып турду. Азыр эле ал араң дем алып турду. Бут серпкенге алы жок эле. Сулуу Смит аны алып кете албай жарым сааттай күтүп турду. Анан ак азуу ортунан эптеп турду да, теңселип, Сулуу Смиттин артынан тем-теңдеп фортко жөнөдү. Бул жолу аны кемире албай турган чынжыр менен байлашты. Ал устунга кагылган темир казыкты жулганга канча аракет кылса да пайда чыккан жок. Бир нече күндөн кийин таптакыр сызга отуруп калган боз кимчет акыры соолугуп, Паркупайн дарыясы менен Маккензини көздөй жөнөдү. Ак азуу болсо Юкон фортундагы киши кейпин кийген айбандын менчиги болуп кала берди. Бирок ит чиндилик деген эмне экенин кайдан билмек эле. Ак азуу үчүн Сулуу Смит кудай эле. Коркунучтуу болсо да кудай болчу. Бул акылынан айныган жинди кудай болчу. Бирок ак азуу жиндилик деген эмне экенин билчү эмес. Ал бул кишиге баш ийиш керек экенин, эмне айтса ошонун баарын аткарыш керек экенин гана билди. 3 бап жек көрүү мекени. Жинди кудайдын колунда ак азуу Азизилге айланды. Форттун четиндеги тосулган жерде чынжырга байлап алып, атайын кыжырына тийчү. Ал ак азуунун шылдыңдап күлгөнгө чыдай албай турганын байкап калды да, аягында каткырып, сөөмөйүн кезеп каткырып күлчү болду. Мындайда ак азуу темеле кутуруп кете жаздачу. Жана анын кутурганы Сулуу Смиттикинен да ашып түшчү. Буга чейин ак азуу өз туугандарын гана жек көрчү. Азыр болсо тегерегиндегилердин баарына өчөгүшкөн душман болуп калды. Сулуу Смиттин шылдыңдаганынан улам баарын жининдей жек көрө турган болду. Өзүн байлап турган чынжырды, кашаанын сыртынан карап турган кишилерди, алардын ээрчип келген иттерди жек көрчү. Ал турсун өзүн тосуп турган кашаанын тактайларын да жек көрдү. Бирок ал баарынан да Сулуу Смитти жек көрчү. Сулуу Смит бекеринен мынтип ак азуунун кыжырына тийчү эмес. Бир күнү кашаанын жанына бир топ киши чогулуп калды. Сулуу Смит колуна таяк кармап, кашаанын ичине кирди да, аны чынжырдан бошотту. Кожоюн сыртка чыгаары менен ак азуу кашаанын ичинде ары бери атырыла чуркап, карап турган кишилерге жете албай жатты. Анын азыркы түрү укмуш эле. Узуну 5 футтай, бийиктиги 2,5 футтай келип, салмагы 90 футтай бар эле, жана ар кандай карышкырдан алдаганча чоң болчу. Москоол денеси энесин тартып, денесинде май деген жок. Табына келип тургандай денесинде бир да унси ашык салмак жок. Жалаң гана болчуң, сөөк, анан тарамыш бар эле. Кашаанын эшиги кайра ачылды. Ак азуу токтоп калды.
Таңғала турган нерсе болду. Ал күтүп калды. Эшик дагы чоңураак ачылды. Капыстан эле килейген бир итти түртүп киргизип ийишти да, эшик дароо кайра жабылды. Ак азуу мындай чоң итти. Бул массив чоң болчу. Мурун көргөн эмес эле. Бирок анын чоңдугу менен кутургандай түрү аны токтото алган жок. Бул жыгач да эмес, темир да эмес. Кайнаган жинди чыгарса боло турган тирүү жан болчу. Азуусу жарктей түшүп, мастифке секирди да мойнунан жулуп кетти. Мастиф башын чулкуп алып, күркүрөгөн боюнча ак азууга атырылды. Бирок ак азуу ары бери буйтап, тигини жакындата койбой, бирок ошол эле учурда тишин матыра коюп, кайра секирип кетип жатты. Сырттагы кишилер кыйкырып өкүрүп, кол чаап жатышты. Сулуу Смит болсо толкунданганынан калтырап, душманын жайлап жаткан ак азуудан көзүн ала албай турду. Килейген ор мастиф адегендей эле алдырып коюп, акырында аны чала өлүк кылып сүйрөп кетишти. Ал эми ак азууну Сулуу Смит таяк менен сабап жатып араң ажыратты. Анан жеңилгендер акчасын беришип, Сулуу Смиттин колуна акча түшүп калды. Ушундан баштап ак азуу кашанын сыртына канча эл чыгуулар экен деп күтчү болду. Мындайда уруш болчу. Бул болсо эми ал үчүн жашоонун жападан жалгыз ырахаты болуп калды. Байлоодо жатып бук болуп, бир жагынан көргөн кордогунан улам кутура жаздап калган ак азуу ээси кашага уруша турган итти киргизгенде гана жинин чыгара алчу. Сулуу Смит сыягы анын күчүн билчү. Анткени ал мындай уруштардын баарынан жеңип чыкчу. Бир жолу 3 итти биринин артынан бирин удаа киргизишти. Андан көп өтпөй эле жаңы карамалган карышкырды салышты. 3-чү жолу 2 ит менен кармашты. Ушул уруш өтө катуу болуп, экөөнү тең акырында жайлаганы менен өзү да уруштан араң чыкты. Көзүндө алгачкы каар жаап, суунун бети каймактап калганда, Сулуу Смит Юкон менен Даусонго бара турган кемеден өзү менен бирге ак азууга да билет алды. Ак азуу жоокер карашкыр деген ат менен элге белгилүү болуп калган эле. Ошондуктан ал жаткан палубадагы темир тордун жанынан киши үзүлгөн жок. Ал ыркырап, тегилерге атырылчу же аларды мисирейип жек көрүп карап жатчу. Эмне үчүн алар буларды жек көрбөшү керек эле? Ал бул суроону ойлонгон да жок. Жек көрүүнү гана туюп турду. Ага биротолу берилип кетти. Жашоо ал үчүн тозокко айланды. Адамдын колуна түшкөн бардык жапайы айбандардай эле ал да камакта отура алчу эмес. Бирок айла жок, жатат. Кишилер аны шылдыңдап карап, тордон таяк менен сайгылашчу. Ыркыраса каткырып шылдыңдашчу. Өзүн курчаган бул адамдар андагы табият бербеген тажаалдыкты, ажаандыкты ойготушту. Бирок табият ага ыңгайлашуу жөндөмүн берген эле. Башка айбан өлүп тына турган же баш ийип көнө турган жерде ак азуу шартка ыңгайлашып, өжөрлүгүн танбай жашай берди. Сулуу Смит деген Азизил, балким акыр аягында ак азууну көндүрөт беле. Ким билсин. Бирок азырынча анын бардык аракети текке кетип жатты. Сулуу Смит Азизил болсо ак азуу андан да калышчу эмес. Ошентип, эки Азизилдин кырлашкан согушу бүтпөй келатты. Мурун ал таяк кармаган кишиге баш ийиш керек экенин түшүнчү. Бирок азыр аны да унутуп калды. Ал Сулуу Смитти көргөндөй эле кутуруп кетчү. Таяктын күчүнөн тордун бурчуна тыгылган ак азуу баары бир тынбай ыркырап, азуусун көрсөтө берчү. Аны токтотуш мүмкүн эмес болчу. Сулуу Смит канчалык урса да баары бир баш ийчү эмес. Ээси сабап өтүп кетип баратканда да артынан аркыраганы угулчу. Же болбосо ал тордун темир чыбыктарына асылып, жек көргөнүнө чыдабай уулуп ийчү. Кеме Даусонго жеткенде ак азуу жээкке түштү. Мында да тордун ичинде кызыгып караган кишилердин көз алдында жашай баштады. Сулуу Смит жоокер карышкырын көргөзмөгө коюп, элден алтын кум менен 50 центтен алып жатты. Тыным деген жок болду. Уктап кетсе таяк менен сайгылап ойготушчу. Көрүүчүлөр төлөгөн акчаларынын өзүрүн толугу менен көргүсү келишчү.
Oyun кызыктуураак болсун үчүн ак азууну ыркыратып, кутуртуп турушчу. Бирок баарынан да жаманы ал жашаган чөйрө болду. Адамдар ага коркунучтуу жапайы жырткычтай карашып, алардын бул мамилеси темир тордон чыбыктары аркылуу өтүп жатты. Алардын ар бир сөзүнөн, ар бир кыймылынан корккондору туюлуп турчу. Бирок бул болсо отко май тамызгандай болуп, ак азуунун женин ого бетер күчөттү. Бул болсо анын ийкемдүү таабиятынын, анын айлана чөйрөгө ыңгайлашып кете аларынын дагы бир далили болчу. Ал көргөзмөдө эле жатпастан адис жоокер да болуп чыкты. Уруш тураарда аны тордон алып чыгышып, шаардан бир нече миль жердеги токойго алып барышчу. Жергиликтүү атчан полицияга туш болуп калбоо үчүн бул иш адатта түнү болоор эле. Бир нече сааттан кийин таң жарып, калган маалда көрүүчүлөр менен бирге уруштура турган ит келчү. Ак азуу ар кандай тукумдагы, ар түрдүү иттер менен урушуп жатты. Бул жапайы өлкө болчу. Адамдар да жапайы эле. Ошондуктан ит уруш адатта иттердин биринин өлүмү менен аяктачу. Ак азуу урушканын уланта берди. Урушка түшкөн иттер болсо өлө берди. Ал жеңилгенди билген жок. Кичинекей кезинен леп-леп менен жаш иттердин бүтүндөй үйрү менен урушуп көнгөндүн пайдасы тийди. Ал бутунда бекем турчу. Эч бир ит аны жыга алган жок. Байыркы ата-бабалары бар карышкырлардын каны бар иттердин жакшы көргөн бир ыкмасы бар эле. Алар капталдан тийип, жыга койгонго аракет кылышчу. Тайгандар, лайкалар, овчаркалар жана Ньюфаундлендер бардык иттер ушул ыкманы колдонуп көрүштү. Бирок эч кандай пайда чыккан жок. Ак азуунун жыгылган күнү болбоду. Элдин баары бири-бирине ушуну айтып, азыр жыгылат го деп кыпылдап үмүт кылышканы менен алар ойлонгондой болгон жок. Ак азуунун чагылгандай ыкчамдыгы ишке жарап жүрдү. Анын атаандаштарынан артыкчылыгы ушундай эле. Ал турсун алардын эң тажрыйбалуулары да мындай ыкчам итти көргөн эмес болчу. Анын үстүнө ак азуу күтүүсүз кол салчу. Адатта иттер урушаардан мурун жөрөлгөсүн жасап, азуусун көрсөтөт, ыркырайт, жалын өрпөйтөт. Ал эми ак азуу менен урушкан иттер уруш баштала электе эле, же өзүнө келгенче эле иши бүтүп калчу. Мындай учурлар өтө көп болгондуктан атаандашы жөрөлгөсүн жасап, ал турсун кол салганча ак азууну кармап тура турган болушчу. Бирок ак азуунун эң чоң артыкчылыгы анын тажрыйбасында эле. Атаандаштарынын эч бири ал сыяктуу урушту мыкты билчү эмес. Ал баарынан көп урушуп, ар кандай чабуулдун мезин кайтара алчу. Анын өз ыкмалары ар түрдүү келип, жеткире иштелип чыккан болчу. Убакыт өткөн сайын уруш да сейрек боло турган болду. Ит урушту жакшы көргөндөр ак азууга татыктуу атаандаш табуудан үмүт үзүп калганда, Сулуу Смит айласы кетип аны карышкырларга салды. Индеецтер аларды атайын капканга түшүрүп алып келишчү жана ак азуунун карышкырга түшкөнүн көргөнү эл көп келчү. Бир жолу алар кайдан жайдандыр бир чоң ургаачы сүлөөсүндү таап келип, бул жолу ак азуу өз өмүрү үчүн кармашты. Сүлөөсүн ыкчамдыгы жагынан да, тажаалдыгы жагынан да андан ким калышпай, тиштерин да, курч тырмактарын да колдонуп жатты. Ал эми ак азуу тиши менен гана аракет кылды. Сүлөөсү менен урушкандан кийин уруш болбой калды. Ак азуу менен тең тайлаша турган татыктуу атаандаш жок калды. Ошентип ал жазга чейин тордо жатты. Жазында Даусонго Тим Киньен деген кумарчы бульдогу менен келип калды. Бул Клондайкка келген алгачкы бульдог эле. Ак азуу бул ит менен урушпай калмак эмес, жана уруш болоордун бир жума мурун эле шаардыктардын сүйлөшкөнү ушул болуп калды.